Bütün Kırgızstan Madumarov, урматтуу кесиптештер, какшатып, кайра айткандан пайда чыкпай турган болду. Ошондуктан бул өлкөдө мыйзам жок, бул өлкөдө өкмөт жок, бул өлкөдө мыйзам бийлик жок деп айтып атканым. Мына жаздын бир күнү кыштан чыгарат дегенде, биз быйыл канчалык дыйкандарды эзип атканыбызды билбей атабыз да. Могул жерде кайра кайрылуу келип атат. Лейлек районундагы Кулунда айыл боюнча. Жер семирткич бүтүндөй буулуп калган, Алмаз Акунжанович. Бул тойбой койду бул посттор. Мына жерден кайра жазып атат. Губернатор жооп берип атат. Бүгүн точка коем, бүгүн точка коем, бүгүн точка коем. 24 майдан бери ушул абал болуп атат. Айыл чарба министрлигинин расмий түрдө жообу турат бул жерде. Жеткириши керек, барыш керек деп. Дыйкандарды какшатып бүттүңөр косадагылар, айланайындар. Эми Талант Турдумач, бул жерден айта бергендин пайдасы жок болуп калды. Мен сиздерден талап кылам, эгерде ушул жердеги отурган бардык депутаттар бизде дыйкандар бар деген болсо, бүгүндөн калбай айыл чарба министрин чакырып, ГКМБсын чакырып, баягы бажы кызматын чакырып ушул жерден чекитти коюшубуз керек. Какшап атат, какшап кыйкырып атат. Мындан ары кимге кайрылыш керек? Качан алат бул постторду? Мен Өзгөн районундагы Кемпирабад боюнча 900 киши кол койгон кагазды дагы көтөрө элекмин. Ага кененирээк убакыт берсеңер көтөрөм мен. Мен эскертип коем, Алмаз Акунжанович. Азыр бышып, ичинен бышып келатат. Төмөн жактан бышып келатат. Бир күн жарылат, аз калды. Мен бүт президенттерди ушинтип эскерткенмин. Аз калды садагалар, аз калды. Элдин канын какшатып бүттүңөр. Мына ушул ар бир кишиге ким канча кап алат, канча килограмм алат. Айыл өкмөттүн башчысы жалдырап кайрылып атса дагы өткөрбөйбүз деп өткөрбөй турат. Бул не деген өлкө? Бул не деген мамлекет? Ушундай да бийлик болобу? Өз элине ушунчалык карасанатайлык кылабы? Жай башталды. Жазгы талаа жумуштары бүттү. Эртең ким багат? Кошкоолова. Мына ушул жагдайга Талант Турдумач, мен урматтуу депутаттар баарыңарга кайрылам. Азыр мына күн тартибине кезексиз киргизип, тийиштүү кишилерди могул жерге чакырбай турган болсок, жайды жайлай бийлегендер кышта кандай кылчылдап ыйлаганын көрүп атабыз. Ушуну бүгүн карашыбыз керек. Башка күтөргө убакыт жок. Эске алсак, рахмат. Рахмат. Аз дагы бир маселелер көтөрүлүшү мүмкүн. Алдын ала маалыматтар туура эмес айтылгандыгына байланыштуу президенттин тапшырмасы менен мен ушу силерге туура маалыматты берип коюу үчүн жана ушул жерден жогорку кеңештин трибунасынан негизсиз, далилсиз сөздөрдү айтпаңыздарды суранып, ошон үчүн маалымат берип кетейин дедим. Эгерде кайсы бир маалыматтар керек болсо, контрабанда боюнча же болбосо ошого байланыштуу маселелер боюнча керек болсо, биз ар дайым сиздерге официалдуу түрдө бергенге даярбыз. Бирок кээ бир маалыматтар бар, биз аларды толук бул жерден айтпайбыз. Ошондуктан мен контрабанда боюнча кандай чаралар көрүлүп жаткандыгы боюнча силерге бир-эки маалымат айтып коеюн. Кылмыштуу иш-аракеттерге мыйзам чыгаруу базасынын алсыздыгы түрткү болуп жатат. Мыйзамга ылайык контрабандалык жүктөр кармалган учурда жүктөрдүн ээлери бажа органдарына милдет акысын төлөөгө милдеттендирилет. Андан кийин кармалган жүктөр чек арасынан официалдуу түрдө жабылышына карабастан легалдаштырылат. Ошондуктан контрабандисттер тийиштүү түрдө жоопко тартылбастан мамлекеттин кызыкчылыгына терс таасир тийгизип, кылмыштуу ишмердүүлүгүн улантышууда. Биз бул кырдаал өлкөбүздүн экономикалык коопсуздугуна коркунуч жаратканына байланыштуу Адахан Мадумаров тарабынан бир нече жолу, бир жолу айтылды, макул депутат деп унчукпадык. Эки жолу айтылды, унчукпадык. Бир жолу айтылды, макул депутат деп унчукпадык. Эки жолу айтылды, унчукпадык. Кече дагы мына бул жерде депутат Адахан Мадумаров тарабынан бир нече жолу, бир жолу айтылды, макул депутат деп унчукпадык. Эки жолу айтылды, унчукпадык. Кече дагы ушундай бир чоң парламент трибунасына айтылып атат. ГКМБнын сотрудниктери элдин канын соруп атат, жон терисин шылып атат деген мааниде ушундай сөздөрдү айтып атат. Эч нерсеге кандай фактыларга таянбастан жөндөн жөн өзүнүн жеке саясий амбициясын калыбына келтирүүгө аракет кылган депутат Мадумаровго мен
ушул жерден ачык эле айтып коюшум керек. Ушул аракеттериңизди токтотпосоңуз, биз дагы сиз жөнүндө контрабанданын ташыган адамдарды кандай прикрывать этип, үстүнөн крыша болуп атканыңызды биз дагы маалыматты ачык айтабыз. Так, айтабыз. Колуң түшүрүп тур. Успокойтесь. Азыр айтам. Посидите. Урматтуу. Посидите, сейчас расскажу вам. Тартип сактансаңыздар. Сабыр кылып туруңуздар. Урматтуу эмес, Адахан Кимсенбаевич. Мен ушул фактларга мына келип атам, шашпай туруңуз, азыр айтып берем. Ким менен кайсыл жерде эмне кылып жүргөнүңүздү, так, кайсыл контрабандист, кайсыл жерге сизге аш кылып берип аткандан бери бардык маалыматтарды айтам азыр. Унчукпай туруңуз, тартибиңизди сактап. Маданиятыңыз барбы, жокпу? Андай болсо жөн отуруңуз. Жөн отуруңуз. Бешинчи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Макул. Бербей койдуңар. Эмне болот? Камчынын ушул жерде бүт кыйкырган, жала жапкан сөздөрү калат дагы Мадумаровдун үнү чыкпай калат. Ошондойбу? Биринчиден мен сизге кыйырган жокмун. Мен камчы эмесмин сизге. Кандай кылабыз? Сиз знайте. Мен уятсыз деп, тартипсиз деп айта элекмин. Азыр чыкканда айтам мен. Айтасыз. Эмне кыласыз? Кандай болот аны талант Мадумарович? Мен сизге сүйлөп аткан жокмун. Суроого жазылды. Урматтуу Адахан Кимсенбаевич. Суроого эмес, мен биринчи болуп кол көтөрбөдүмбү. Раз ушундай болуп чыккандан кийин сөз бериңиз деп. Сөз беребиз албетте. 2 мүнөт. Ошондон азыраак сүйлөшөлүк. Тилим бар деп эле сүйлөй бербестен. Жооп бересиз бардыгына. Жакшы, рахмат. Колуңду кезебегин, колуңду сындырып коем. Колуңду сындырып коем. Биринчиден, экинчиден. Жакшы, мына өткөндө урматтуу депутаттар эме бербей, согласие бербей камалбай калдым. Эгер мен ген прокурор болгондо давно камалат болчу. Сактаңыздар. Камча Еще не поздно. Тартипти сактаңыздар. Регламент менен, мыйзам менен иш алып барсак. Ар бир жерде өзүнүн эрежеси бар. Так, извините, пожалуйста, мага бир сөз берип коюңузчу, көрсөтөм деген айтып коеюн, уруксат берсеңиз. Урматтуу депутаттар, бул кишини көрсөтөм дегенде жөн бар. Себеби бизде толук оперативдүү маалыматтар бар. Булар мамлекетте чаң тапалаң уюштуруп туруп, мамлекетте бийликти алмаштырууга аракет кылып атат. Мен айтып коеюн, мамлекеттеги бийликти сиз эч качан алмаштыра албайсыз. Бул бир. Так, бир туугандарыңыз, ошол эле Абдусаттар жана башкалар чогулуп алып туруп, жакында Адахан Кимсенбаевич, Адахан акабыз бийликке келет. Биз буларды көрсөтөбүз деп отургандардын бардык оператив жумуштар жүрүп атат. Жакында бир тууганыңызды камасак, ушул иштер боюнча дагы кыйкырып чыгасыз. Ошондо эч нерсени көрсөтө албайсыз. Сиз көрсөтө турган адамдар өтүп кеткен уже. Хорошо? Рахмат. Бешинчи микрофон процедурный. Талант Мадумарович, келген кишилердин микрофону эмне тынымсыз иштеп турабы? Же ташыйып өзгөчөбү? Эгерде ошондойлор болгон болсо, бүтүндөй барып алып барып, могу жерде бир жаман адат пайда болду азыр бийликте. Аябай көрүнгөн кишини сабап кыйкырып коет, КТРЛтерден сайратат, аймак деген, регион дегени бар сайратат. Ал заманыңызда өткөн. Эгерде мына ушундай болуп көрсөтөбүз деген болсо деп, сөздү бурмалабагыла, силер сөздү түшүнбөйсүңөр. Ал сөзгө түшүнүш үчүн дагы көптөгөн жылдар керек. Билип атабыз сизди билимдүү экениңизди. Сиз түшүнгөнүңдү көрүп атам, бир дагы айта албайсың. Сиз мамлекет үчүн бир дагы жакшы. Мына ушул жерде айтып атасыз. Бүт баарына крышавать этти деп. Крыша болуп аткандардын бүтүндөй барып четинен кама. Четинен кама, мен кол чабам. Сени кошуп калмайбыз жакында. Колдон келбейт. Колдон келбейт. Колдон келген Колдон келген ишти айтып калчы эле. Колдон келген ишти айтып калчы. Колдон келбеген. Кайма ачпасаңар. Кайма гөнгөн экенсиңер, көрүнгөнгө там кыйкырып. Переворот кылыштын алдында өзүң жок болосуң. Мен ак үйдөн секирген эмесмин переворот кылам деп. Мен конституциядан чыккан эмесмин. Переворотту силер кылгансыңар, силер жооп бересиңер. Сен да жооп бересиң.